Ассаламу алейкум айымдар, барыңыздарга кутмандуу күн. Менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүнкү берүүбүздө сиздер менен чогуу ушундай жумшак болгон даамдуу пирог жасайбыз. Анда эмесе башынан аягына чейин видеону көрүңүздөр. Эң алгач биз бөлмө температурасындагы айранды кошобуз. Коюу домашний айран болсо, андан сонун болот. Андан кийин сахар. Айран менен сахарды жакшылап аралаштырып алабыз. Сахарыбыз эриш керек. Описанияга болсо, пирогко керектүү бардык азыктарды граммдарын жазып коёмун. Ошол жерден карап жасай берсеңиздер болот. Эми сливочный маслону кошуп, кайрадан аралаштырганды улантабыз. Андан кийин граммдап тартып алган унубузга бир пакет разрыхителди кошобуз. Бир чайный ложканын учунда соданы да кошуп алабыз. Un жана разрыхитель соданы бир аз аралаштырып, андан кийин биздин суюк массабызга кошуп баштайбыз. Унду салып жатканда 3-4 бөлүккө бөлүп салсаңыздар жакшы. Антпесе бардыгын бир салганыңыздарда аралаштырганга сиздерге кыйын болот жана бүртүкчөлөрү көп болуп, ал бүртүкчөлөрдү сиздер кетиришиңиздерге көп убакыт кетип калат. Биздин пирогдун массасы ушундай коюу абалда болуш керек. Өтө суюк эмес, көрдүңүздөрбү? Мына ушундай абалдагы коюу масса болот. Алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста 40 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Камырыбыздын бардыгын листке салып бүткөндөн кийин жакшылап ортолорун араларын ушундай кылып аралаштырып коюңуздар. Ошондо тешиктери жок болуп, бардыгы бирдей тегиздикте бышат. Мынакей биздин пирогубуз дагы бышып чыкты. Менин пирогум бул 180 градуста 42 мүнөт аралыгында бышып чыкты. Сиздер дагы духовкаңыздардын сырын билсеңиздер, балким сиздердики 35 мүнөттө бышып калат. Аны өзүңүздөр жакшылап карап көрүп бышырасыздар деген ойдомун. Бул пирогду мен ар дайым жасап турам үй бүлөмө. Себеби курамында эч кандай көп деле азыктар талап кылбайт жана аябай оңой, бат дагы жасалат. Барыңыздарга сунуштаймын, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябай сонун болуп, жумшак болуп чыгат. Караңыздар. Үйдөгү жаш балдарга жасап берсеңиздер, чай менен ичкенге да аябай даамдуу. Менин каналыма катталганды унутпаңыздар.